Уруш бүткөндөн кийин биз келсек, здание полностью тонолгон, күйгөн, ичиндеги полный жабдыктар, оборудование эч нерсеси калбаган. Баарысы тонолуп, күйүп чыккан. Bunun içinde stomatologiya, apteka, kardiyologiya, ginekologiya olgon, fizioterapiya olgon, laboratoriya, massajный кабинет, парафиногабриватель, абсолютно адамды нөлдөн текшере турган клиника болуп. 2020-жылы биз Орозо айында ушул жерде абсолютно ачылышка даяр кылып койгон элек. Орозо учурунда тажик-кыргыз чек арада чырдын себебинен бул жерде өтө чоң события болгон да. Ошондон кийин биз эми качышка туура келген. Эң биринчи МЧС келип текшерген. Бул жерде канча ушет болгон, канча аппарат жабдыктардын аттарын айтканбыз. Ошол 2 жылдан бери эч кандай бизге дайын жок да, товар жок. Биз деле 5-6 жерге карады. Бир-эки чоңдор келип кетти бул жерге. Алар билет бирок эч кандай колдоо снаряд düşman olmaz. Жылда болгон окуяда 14-17 сентябрда болгон окуяда дагы ишкерлер ошол каттабай иштеген, ошол убакта өздөрү баягы налоговый каттаткан эмес, ошондой ишкерлердин иште маселеси оорураак болот. Катталып ошол ишкер субъектинин аныктап көрсөткөндө анда андай маселелер болбой жүрөт. Азыркы күндө эми ошол комиссия бар, комиссияда карайт, биз муну сунуштайбыз. Ошончо километр немеге биз эми жок дегенде 2 саат 3 сааттык жол менен районго барып көрүнүп келебиз. Жатайлы десек, мынерде дагы толугу менен эме жатканга шарты болбой калат элдердин. Эми берде жатса дагы жакшы эле, көрүнсө дагы жакшы эле, бүт жагынан пайдасы бар. Бийлик эми жардам берсе жакшы эле да. Жардам берсе жакшы болот да, конечно, биз бери иштеткибиз келет. Ошондой айылдын керегине жараган клиника болот эле.